8 үй-бүлөгө салынган Ак ниет аманат муктаждар комплексинин ачылыш аземине чакырабыз. Бактысызга бакыт тартуулоо ар бир эле инсандын колунан келет. Негизгиси көңүлдү тазалап, жүрөктү кеңейтүү керек. Арабызда биздин жылмаюубузга, кол сунуубузга, колдообузга муктаждар арбын. Дал ошондой инсандарга ар дайым жардам көрсөтүп келген Ак ниет аманат кайрымдуулук фонду 2019-жылдын июль айында мүмкүнчүлүгү чектелген жана социалдык жактан аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө жардам берип, үй салып жүргөн кезде жаңы идея келип, эл менен бөлүшөт. Ал идея курулуш иштерин үнөмдөө үчүн ар бир үй-бүлөгө бирден жер тилкеге үй салып эмес, эмкелерин бир жер тилкеге көп үй-бүлө батырсак, бир жерге курулуш иштерин жасап, көп үй-бүлөнү үйлүү кылуу менен бирге ишкана орду менен кылсак болобу деген идея жаралат. Мына ошентип ал идея дароо элдин колдоосуна арзып, иш башталат. Муктаждардын улутуна, динине карабастан баарынан жардамын аябаган фонд жетекчиси Медербек Сапарбаев жашоо турмушу оор, сарайларда, гараждарда, үй деп атоого мүмкүн болбогон муктаждардын оор күндөрүнө кезигип, көксөйлөрүн орундатып, ак өргөлүү кылууну максат коёт. 2019-жылдын июль айынын аяк ченинде Берешен кайрымдуу инсандардын колдоосу жана Ак ниет аманат коомдук фондунун финансылык жардам менен муктаждар комплексинин курулуш иштери башталат. Кызуу башталган куруу иштери 2 жылга созулду. Ушул аз гана убакыттын ичинде бардык шарттары бар, ыңгайлуу, жылуу, 2 бөлмөлүүдөн заманбап жасалгадагы үй. Жана бул үй-бүлөлөр үчүн тигүү цех менен бирге бүткөрүлдү. Бүгүнкү күндө 8 үй-бүлөнүн көптөн күткөн арзуусу орундалып, кубанычтары койнуна батпай турган чагы. Бул ак өргө Ак ниет аманат кайрымдуулук фонду тарабынан тургузулган үйлөрдүн 10-чусу. Ардактуу замандаш, көөдөнү мээримге толгон инсандар. Сиздерди 8 үй-бүлөгө арналып салынган Ак ниет аманат муктаждар комплексинин ачылуу аземине чакырабыз.
Muhtаждар комплексинин ачылуу аземи 22 май күнү саат 11:00-дө Жалал-Абад шаарынын Жипром Кичи районунда Абдували Ормошов көчөсүнүн номер 35-үйдө өтөт. Кеченин сыйлуу коноктору дин алымдары Максат Ажы Токтомушев, Садыбакас Ажы Доолов, Ниматулла Ажы Жээнбеков, жана Атабаев Абдрахман Кары. Жаштарга өзгөчө тарбиялуу, үлгү сабактарын берип келген агайыбыз Нуржигит Кадырбеков, Рыспек Жабиров, аттын кашкасындай белгилүү төкмө акын Идрис Айтыбаев, Гүлжигит Сатыбеков баштаган маданияттын мыкты кызматкерлери болмокчу. Жүрөккө жылуу тартуулаган салтанатка сиздер да келип, жан дүйнөңүзгө азык алып кетиңиздер. Байланыш үчүн телефондор 0705 33 77 90, 0776 88 88 90. Мынакей урматтуу мекендештерим, кадырлуу кыргыз элим. Биз күткөн күн дагы келди. Биздин Ак Ниет Аманат коомдук фонду тарабынан жалпы кайрымдуу берешен мекендештерибиздин колдоосу менен чыныгы муктаждар, социалдык жактан муктаж болгон мекендештерибизге салынган муктаждар комплексинин ачылыш аземи да келди. Урматтуу мекендештерим, кадырлуу кыргыз элим, 22 май күнү күндүзгү саат 11:00-дө муктаждар комплексинин ачылыш аземине келип, кадырлуу коногубуз болуп, жан дүйнөңүздөргө азык алып кетиңиздер.